Сыйкыр шкафтын içinde, сыйкыр эшик ачабыз. Сыйкырстанга келгенде, сыйкырдуу дүйнөгө барабыз. Тосуп алат ал жерде, Илбирс деген досубуз. Жүргүлө достор бирге, билгич болуп ойнойбуз. Билгичтер, билгичтер, барын билет билгичтер. Сыйкырстанга келсеңер, өзөт билимиңер. Билгичтер, билгичтер, Сыйкырстан бул сонунчу. Кетик достор биз менен, биз болобуз билгичтер, билгичтер. Салам достор. Карасаңар китепте эмне деп жазылып турат? Мен али окуганды билбейм да, бирок сүрөттөрүн көрүп атам. Бул жерде бак, карандаш, отургуч, уя жана китеп тартылып турат. Бул нерселердин эмне окшоштугу бар экенин табыш керекпи? Ооба, бул буюмдардын баары жыгачтан жасалат. Жыгачтан? Бул китеп дагы жыгачтанбы? Ооба да. Китептер бакта өсүп турганын бир да жолу көргөн эмесмин. Бүгүн көрөсүң. Сыйкырстан. А биздин дүйнөдө китептер дүкөндөрдө сатылат. Буга чейин алардын бакта өсөрүн билбептирмин. Бирок алар бакта өспөйт. Китептер бакта өспөйт. Бирок китептер ушул бактан жасалат. Көптөгөн кылымдар мурдагыдай эле кагаз чыгаруунун негизги чийки заты болуп, дарак целлюлозасы саналат. Эреже катары кызыл карагай, кайың, эмен жана клёндун майдаланган жыгачтары колдонулат. Байел, бул жолу сенин акыл саатыңа эмес, өз көзүмө ишенем. Ал эмичи? Амуну кичинекей балдар да билишет. Сөөктөр бакта өспөйт. Демек, булар туура эмес сөөктөр, же туура эмес бак. Менимче, мунун баары Сыйкырстанда гана болот. Бул жерде баары болушу мүмкүн. Туура айтасың, Байел. Мен бир гана нерсени түшүнбөй атам. Китепти канткенде бактан алууга болот. Акыл саат эч качан алдачу эмес эле го? Акыл саат айтып бере алат. А мен көргөзүп бере алам. Даярсыңарбы? Даярбыз. Достор, силер да кунт коюп уккула. Кийин досторуңарга айтып бересиңер. Сыйкырстан. Ошентип ар бир китептин жашоосу токойдон башталат. Таң эрте токойчулар келип, белги коюлган бактарды кыя башташат. Ойла! Анан бул бактан кантип китеп жасаш керек? Шашпа дейм. Бактан китепке чейин жол узак. Токойчулар аларды бутап, сүңгөктөрүн темир аркандары менен байлашат. Анан жүктөп алып фабрикага жөнөтүшөт. Аларды аралап, ушундай тарынды болгонго чейин майдалашат. Андан кийин тарындыны сүйүк камырдай болгонго чейин кайнатышат. Камыр? Камырды эмне кылышат? Кадимки эле ашканадагы камырдай кылып, аралаштырып туруп, калпка коюшат. Болгону комбинатта аларды. Апалар, чоң апалар эмес, машиналар жасайт. Алар кагаз камырды куюп, узун жазы тилке болгонго чейин жайышат. Андан кийин бул тилкелерден
кагаз алынат. Андан кийин бул машиналардан чоң кагаз түрмөктөрү болуп оролуп чыгат. Анан ошол түрмөктөрдөн кантип китеп чыгат? Китепке чейин али көп бар. Алгач китепти жазыш керек да. А кызыктуу, сапаттуу китепти жазыш оңой эмес. Эй, Элберс, сен сүрөттөрүн унутуп калдың. Туура айтасың. Сүрөтү жок китеп болмок беле. Китепте сүрөттөр жок болсо, жомоктор мынча кызыктуу болбой калмак. Демек китеп даярда, Албетте, Байел. Жазуучу жазды, сүрөтчү сүрөттөрүн тартты. Аның туура дечи, бирок бул жалгыз эле китеп болуп калды да. Эмне болуптур? Илгери ошондой эле болчу. Китепти колго жазчу, сүрөтүн да колго тартчу. Ошондуктан ал абдан баалуу жана кымбат болчу. Андай болбойт да. Китепти баары окугусу келет. Ал болсо жалгыз. Андан ары окула. Илгери китептерди колго көчүрүшчү эле. Ал эми азыр ушундай типография деген жерден басышат. Элберс, өзүң жакка алып барчы. Менде бир жакшы ой бар. Мектептен бизге доклад даярдагыла деп тапшырма берген. Ушул жерден билген маалыматтарды айтып бериш керек деп ойлойм. А мен докладдагы сүрөттөрдү тартып бере алам. Сонун ой. А силердин эсиңердеби? Достор, келгиле. Биздин окуяларды эстейли. Шкаф бар сыйкырдуу Байелдин бөлмөсүндө, ал жерден биз жөнөйбүз сыйкырдуу өлкөгө. Биз билбеген көп нерсе бар экен дүйнөдө. Эми биз билип алдык, биз билгич болуп калдык. Көрсө суда бар экен эчебеген акула. Көрүп калсаңар эгер коркпой эле койгула. Космосту карасаңар, силер таң каласыңар. Не бар экен ичинде, кара тешикте? Су жөнүндө ким билет, суда укмуш касиет. Суюк кээде газ болот, кээде муз болуп тоңот. Жылдар өттү миллион, динозаврлар болгон. Алар жерде жашаган, урпактар эле калган. Жылан, кескелдириктер, ташбака, крокодилдер, ушул жаны барлар байыркы динозаврлар. Элестек эле балдар, бар экен бир жаны бар. Ал медуза картайбайт, кылымдар бою жашайт. Миллион жашанат, түсүн өзгөртө алат. Кайда барып отурса, өңү өзгөрүп калат. Эгер колун жубасаң, колдун самында басаң, бактерия, микроб ашказанына толот. Учуп жүрөт көкөлөк, косулу көпөлөк. Ал башында жөрбөлөк, курт болуп төрөлөт. Дүйнөбүз кызык экен, эми билип алдым мен. Канатунун бар эле, көрсө уча албайт экен. Жасалат экен кагаз майдаланган жыгачтан, бирок билип алгыла өспөй кетет дарактан. Биз билбеген көп нерсе бар экен дүйнөдө. Эми биз билип алдык, биз билгич болуп калдык. Айбике, сүрөттү мыкты тартат экенсиң. Докладыңды сүрөт менен коздоп бергениңе рахмат. Досума дайым кубанып жардам берем. Мен чоңойгондо ким болорумду билем. Жазуучу болом. А мен сүрөтчү болом. Айбике, кел чоңойгондо чогуу китеп чыгарабыз. Эмнени ойлоп атасың? Бир бала, бир кыз, жана алардын достору Күчүк менен Элберс жөнүндөбү?
алардын Сыйкырстанга болгон саякаты тууралуу. Китебибиздин атын билгичтер деп атайбыз. Окуя сыйкырдуу шкафтан башталат.